Саламатсыздар, бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри СИЗОго киргизилди. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Жасур Азимов СИЗОго киргизилди. Бул тууралуу «Кактус» редакциясына Ош шаардык сотунан билдиришкен. Белгилүү болгондой, 20-июлда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөөчүсү Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Азимов Жасур Махмудович кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануудан улам шалаакылыктын кесепетинен оор залал келтирүү беренеси боюнча камакка алуу өтүнүчүн келтирген. Сот Азимовду 2024-жылдын 18-сентябрына чейин СИЗОго камакка алуу бөгөт чарасын тандаган. Эске салсак, 2021-жылы вице-мэр Жасур Азимовдун 2020-жылдын 4-сентябрындагы жарлыгы менен Жапалак айыл аймагында жайгашкан 25 гектар жер тилкеси 2 миллион 500 миң сомго сатылган. 2020-жылдын октябрь айында кадастр мамлекеттик мекемесинин Оштогу филиалы тарабынан жеке менчик укугуна мамлекеттик күбөлүк берилген. Ош прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө аталган жайдын базар баасы 72 миллион сомго бааланган. Башкача айтканда, объекттин баасы 69,5 миллион сом кем баалангандыгы аныкталган. Буга чейин кылмыш иликтөөнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жүргүзүп, кызмат жоюлгандан кийин кылмыш материалдары Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК Бишкектеги 19 көчөнү оңдоону убадалаган ишканага кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаарындагы жолдорду куруу мөөнөтү бузулгандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Бул туурасында УКМКнын маалыматында айтылат. Комитеттин билдирүүсүнө караганда, Бишкек шаарынын бир катар көчөлөрүн реконструкциялоодо жана курууда тийиштүү милдеттенмелерди аткарууну кечеңдетүү жана аткарбоо фактылары аныкталды. 2023-жылдын башында Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы тарабынан шаардагы 19 жолду жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду капиталдык оңдоо үчүн өткөрүлгөн тендерлердин жыйынтыгы боюнча 145 миллион сом суммасында БГ ЖЧКсы иш жүргүзөрү аныкталган. Ошол эле учурда жумушту аяктоо мөөнөтү 2024-жылдын март айына белгиленген. Бирок комиссиялык текшерүүнүн жыйынтыгында иш жүзүндө 9 гана көчөдө оңдоо иштери бүткөнү аныкталды. БГ ЖЧКсы тарабынан курулушту кечиктирүүнүн себептери катары курулуш техникасынын жетишсиздиги, мыйзамсыз курулуштарды бузуу зарылдыгы, жашыл аянттарды кесүү жана кыюу электр мамыларын которуу жана башка ар кандай жагдайлар белгиленген. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө алар тастыкталган эмес. БГ ЖЧКсынын жетекчилиги милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбагандыгын толугу менен моюндап, баардык иштерди 2024-жылдын 20 августуна чейин бүтүрүүгө кепилдик берди, дешет комитеттен. УКМК мамлекеттик тапшырыктардын алкагында подряддык уюмдардын милдеттенмелерин сапаттуу жана өз убагында аткаруу зарылдыгын эскертет. Кара Суу районунун акими кармалды. Ош облусунун Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев кармалды. Ал жерлерди мыйзамсыз бөлүштүрүүгө байланыштуу кармалганын «Кактус» медиа редакциясына укук коргоо кызматкерлери билдирген. Алардын айтымында 22-июлда Кара Суу районунун ынтымак айылындагы жайыт жерлерди турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берүүгө байланыштуу аким Темирболот Абыкеев УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына суракка чакыртылган. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Ош шаарында өткөргөн жыйында Кара Суу районундагы жер тилкелери мыйзамсыз берилип кеткенин айткан. Эске салсак, 2024-жылдын 24-июнда Ош ТВнын журналисттери Кожокелең айылында тойдо жүргөн Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеевди жана анын кол алдындагыларды видеого тартып алышкан. Чиновник журналисттердин телефондорун жана камерасын күч менен тартып алып, буттарын сындыра турганын айтып коркуткан. 30-июнда блогер Гүлпери Жанышбек кызы кармалган. Ал камакка алынганга чейин Темирболот Абыкеев тузак даярдап жатканын айткан. Белгилей кетсек, Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин бир тууганы.
Таласта 19 жаштагы жигит уксус ичип каза болду. Таласта 19 жаштагы жигит уксус ичип ооруканада каза болду. Маалыматты редакцияга Талас облусунун ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Белгиленгендей 18-июлда таңкы саат 4:40 чамасында аймактык ооруканага 19 жаштагы бала түшкөн, бейтап уксус ичип, ички органдарына кан куюлганы аныкталган. Дарыгерлер жигиттин өмүрүн сактап кала алышкан эмес, ал ооруканада каза болгон. Жигиттин ата-энеси экспертиза жүргүзүүдөн баш тартышкан. Бул факт боюнча Талас райондук ички иштер бөлүмү иликтөө иштерин баштады. Жет Атангим Садыр Жапаровдун ата тегинин өмүр дарагы. Музейге келгендер Ажоус Садыр Нуркожоевичтин ата теги жөнүндө көп кызыгып сурашкандыктан Долонби Бир Назар Нуркожо санжырасынын өмүр дарагын далилдүү санжыралардын негизинде жасап койдук. Ушундай билдирүүнүн коштоосунда Жети Өгүз районундагы Кален Жетимишбаев атындагы тарыхтануу музейинин директору Мурат Жетимишбаев сүрөт жарыялаган. Садыр Жапаров 2020-жылы декабрь айында ата тегинин тарыхына токтолуп, анын аталарынын бири Тагай би түндүктө төрөлбөгөнүн, түштүктөн көчүп келгенин айткан. Кийин президенттик кызматка киришип жаткан аземде чачылганды жыйнаган, үзүлгөн дуулаган түп атабыз Долонби берегиде Бир Назар би аталарымдан келаткан осуятты урматтаган ата уулу катары озуйпам деп санайм деген президент. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элүмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптүккө сөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остройден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 НК деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Кыргызстан менен Өзбекстан айыл чарба жаатында бири-бирине жардам берет. Кыргызстан менен Өзбекстан айыл чарбасын өнүктүрүүдө бири-бирине кандай жардам бере аларын экономист Нургүл Акимова айтып берди. Спутник Кыргызстан маалымат борборунда өткөн видео көпүрөгө катышкан 17-июлда Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жаңы технологияларды алмашуу жана айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн Өзбек тарапка биргелешкен агро өнөр жай комплексин түзүүнү сунуштаган. Акимова буга комментарий берип жатып, Кыргызстан айыл чарба жерлери боюнча маселе курч экенин белгиледи. Өзбекстан айдоо жана мал чарбачылыгы үчүн жердин аты жалуу пайдаланууда бирдиктүү кооперациялар, тажрыйба алмашуу аркылуу жерди жакшы колдонууну үйрөнсөк болот, деди эксперт. Эки өлкөнүн президенттеринин Ташкенттеги жолугушуусунда электр энергияны өндүрүү жана суу бөлүштүрүү тармагындагы биргелешкен долбоорлордо талкууланган. Өзбекстан технологияларын бөлүшсө, Кыргызстан анын ордуна суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга кепилдик берет. Гидроресурстарды башкарууда жана айыл чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн билим жана кадрлар керек. Өзбек дыйкандардын ийгиликтүү тажрыйбалары аркылуу бул маселелерди чечсе болоруна ишенем деп сөзүн жыйынтыктады экономист. Бишкекке Россиянын башкы прокурору Игорь Краснов келди. ШКУга мүчө мамлекеттердин прокурорлорунун 22-жыйынына катышуу үчүн Бишкекке Россиянын башкы прокурору Игорь Краснов келди. Анава майдандан Кыргызстандагы Россиянын элчиси Сергей Вакунов, башкы прокурордун орун басары Маликбек Турганов жана Нурбек Каимов тосуп алды. Иш сапарын алкаганда Игорь Краснов жеңиш аянтындагы улуу ата мекендик согуштун баатырларына арналган эстеликке гүл чамбар коет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргызстан менен Россиянын башкы прокурорлору жолугушат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар.
Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылыбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган инь-ян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, инь-ян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Кыргыз Республикасында уран казылган жерлерди реабилитациялоо боюнча Россия Федерациясы менен келишимди ратификациялады. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы уран жана башка тоо кендери казылган аймактарды реабилитациялоодо кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялаган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Макулдашууга Кыргызстан менен Россиянын өкмөтүнүн тиешелүү мүчөлөрү 26 мартта Сочи шаарында кол коюп, тиешелүү мыйзам 26 майда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документ өлкөдөгү уран жана тоо кенди иштеткенден кийинки уулуу калдыктар көмүлгөн райондордун элинин коопсуздугун камсыз кылуу жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуудагы кызматташууну карайт. Эске салсак, буга чейин Россия Кыргызстанга калдык сактоочу жайларды калыбына келтирүү үчүн 2,1 миллиард рубль бөлүүнү пландап жатканы маалымдалган. Жалал Абадта диний экстремисттик уюмдун 9 мүчөсү кармалды. 19 июлда милицияга Сузак районунун 1965-жылы туулган С.Ю. аттуу тургуну кылмыш жоопкерчилигин билип туруп диний экстремисттик кылмышты жасоо жолуна түшкөнү маалым болгон. Бул тууралуу ИИМде маалымдашты. Аталган окуя боюнча Жалал Абад милициясынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 331-беренеси диний экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам алдын алуу иш-чараларынын жүрүшүндө Сузак районунун аймагында 9 дарекет тинтүү жүргүзүлүп, ошол эле Сузак районунун 1965-жылы туулган тургуну С.Ю. аттуу жаран Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү өзү жашаган үйүндө Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир агымынын мыйзамсыз диний экстремисттик сабактары окутулуп, экстремисттик агымдарга үгүттөө иштерин жүргүзүп, жашуун түрдө ячейка түзүп жаткандыгы аныкталган. Тинтүү жүргүзүү учурунда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна таандык болгон 20 китеп, 10 DVD диск, 1 планшет жана 1 флешка, 9 уюлдук кол телефон далил буюмдар алынган. 20 июль күнү Сузак районунун 1961-жылы туулган А 1962, 1965, 1967, 1969-жылы жана 1970, 1972-жылы туулган жарандарды кылмышка шектүү катары кармашкан. Жалал Абад шаардык соту тарабынан шектүүлөрдүн баш коргоо чарасы 2 айга камакка алуу түрү тандалды. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары улантылууда. Бишкектеги караоке сойкукана экени аныкталган. Мекеменин ээсине айып салынды. Бишкекте сойкулукка жана бузуктулукка үндөгөн аялга айып пул салынды. 1 май райондук соттун өкүмү санариптик адилеттүүлүк порталына жарыяланган. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын алкагында бишкектеги караоке барга жаңмынган көмүскө жай табылган. Көңүл ачуучу жайда официант кыз келиндер кардарлар менен алкоголдук ичимдиктерди ичип интимдик кызмат көрсөткөнү аныкталган. Мекеменин ээси Мунара ББ аттуу кызга официант кыз келиндерди чет элдик кардарларга интимдик кызмат көрсөтүүгө тартуу тапшырмасын берген. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча караоке барга жумушка орношкондон кийин кыздар чай интимдик байланышсыз кызмат көрсөтүүчүлөр, кофе интимдик кызмат көрсөтүүчү кыздар болуп бөлүнгөн. Интимдик кызмат көрсөтүүнүн баасы $100-130 экени аныкталган. Айыпталуучунун аракеттери сойкулук үчүн жайларды уюштуруу же бузуктулукка үндөө катары квалификацияланган. Соттолуучу кылмыш жасаганын толугу менен моюнга алып, кылган ишине өкүнүп, жогорудагы аракеттеринин мүнөзүн жана кесепеттерин түшүнгөнүн белгилеген. 1 май райондук соту Мунаранын күнөөлүү деп таап 100 000 сом айыпка жыккан. Бишкектеги стадиондун жаңы кичи аренасынын курулушу жүрүүдө. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун жаңы кичи аренасынын курулушу кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирип, видео бөлүштү. Буга чейин Ордо кала жетекчилиги кичи аренанын курулушу 31 августка карата бүтө турганын билдирген. Арена 3000 көрүүчүнү батыралары жана кичи футбол, баскетбол жана хоккей ойногон мүмкүнчүлүк берери айтылган. Аталган объекттин курулушунун жүрүшүн президент Садыр Жапаров башка курулуш иштерин кароонун алкагында апрелдин соңунда пландан тышкары барып көрүп кеткен. Өлкө аймагындагы курулуштардын жүрүшү боюнча маалымат туруктуу негизде мамлекет башчысына берилери маалымдалды.
Садыр Жапаров Өзбекстандын президентин туулган күнү менен куттуктады. Бүгүн 24-июлда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен куттуктап, бекем ден соолук, өнөр-бөс энергия жана мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди каалаган. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, өлкөлөр ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүү жана кеңейтүү боюнча биргелешкен аракеттерди талкуулашкан. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 24-июлда 67 жашка толду.